Урматтуу Ашырбек Мойдонович, эми көчмөндөр жөнүндө көп сөз болду. Мен көпкөндөр жөнүндө сөз кылайынчы. Алматы шаарында 6 сентябрда конгресс болду. Ошол жерден Андрей Бельяниновдун деген атактуу Орусиянын ишмери Кыргыз Өкмөтүнө сындады. Сындады десе бирок сырык болуп калат экен, шылдыңдады. Башкача айтканда басынтып, башынан ылдый жугунду куйду. Бирок өкмөттөн ага жооп болгон жок. Бельянинов эмне деп айтты? Кыргызстандын өкмөтүн алмаша өрүп, биз адаша өрүп, окутуп өрүп тажадык деди. Акча берейин десең долбоору жок деди. Түшүндүрөйүн десең түшүнүгү жок, Түркөйлөр иштеп атат деди. Мындача айтканда Кыргыз өкмөтүндө көкмелер иштеп атат деди. Логикага таяп айтканда. А өкмөттөн эч ким жооп берген жок. Эч ким жооп берген жок. Эгерде өкмөттүн кадыр баркы, ар-намысы бар болсо, аны өкмөттүн башчысы өзү көтөрүш керек. Өзү жооп бериш керек, Мухаммедкалы Дүйшөкевич. Бельяниновдун айткан сын пикирине. Чындап эле ушундайбы? Орустарда айтып коет, молчание знак согласия. Анда биз макул болоюк. Кыргыз өкмөтүндө Түркөйлөр иштеп атат, түшүнүгү жок. Бул кандай? Пушкиндин тилинде, Путиндин тилинде жооп берип койсо болот беле? Болмок болчу. Анын ордунда көчмөндөрдүн оюнун жабылышында Черчиллин тилинде чечендигин көргөзүп атат. Англисче сүйлөп атат. Өкмөт башчыбыз. Англисче билген жакшы, бирок ал өкмөт үчүн эмес, өз үчүн жакшы. Эл үчүн инглиш тилинде сүйлөгөн премьер керек эмес. Эл үчүн эне тилинде сүйлөгөн премьер эсеп. Эл үчүн экономиканын тилин билген премьер керек. Мына ошондо айтыш керек. Жооп болгон жок. Экономика министрлиги финансы министрлиги экономиканы шылтап, бир жумадан бери мен атайын аңдып отурам. Жооп берет бекен Бельяниновго деп. А убагында Бельяниновду биз кадырлап, барктап, пистолет берген өкмөт башчы. Сыйлык берген. Президент Данакер деген орден берген. Ал арчадан түшпөйт келген сайын. Орус-кыргыз комиссиясын жетектеген арчадан түшчү эмес, жатчы ошол жерде. Өкмөттүн бар жакта жүрчүңөр. А бүгүн ошол сындады. Жооп жок. Бишкектин мэрин карагылачы. Кимдеп келдиңер? Кимдеп? Өткөндө Равшан Жэбек досум кыйкырып атпайбы? 5 жылда бир жолдо сүйлөгөн эмес депчи. А мен таң калдым, бул 5 жылда бир жолу сүйлөгөн депутатты Гиннеске кириш керек анда десе. Жок, сүйлөптүр да бир жолу. Депутат болуп келгенде депутатты ант бергенде сүйлөптүр. Ошондой экен да. Бишкекке мамлекеттин борбор болгондон кийин макамы бар, мамлекеттик деген мамлекет тилди билген кишинап келиш керек болчу. Чала тилди билген эмес, чарба тилди билген кишинап келиш керек болчу. А биз эмне кылдык? Силерде эмне кеп мен билбейм өкмөттө. А бирок элде ушундай кеп болуп атат. Кандай өкмөт иштеп атат? Кандай мэр иштеп атат? Мына эл арасындагы кепти айтайын атам да. А булар болсо туруп алып туруп жеткирип барыңыз жетекчиңизге. Ушинтип Желмогус Момбеков жемеледи деп, келечеледи деп келтире айтыңыз. Түшүндүңүз да. Thank you very much. Курбан разы болсун.